Мындай 21 маселе 12 жылдык билим берүүнү сапаттуу өтүү деп турат. Кадрдык жактан камсыз кылуу, окуу материалдык, техникалык жактан камсыздоо деп турат. 12 жылдык мектепке өтүү даяр эмес. И өтө да албайсыңар жакынкы аралыкта. Мен жооңузду күтпөйм, мен без комментариев. Мына эл аралык уюм USAID ишенген да булар. Ошол программаны ошолор жасайт деп. USAID-тин 24 проектисин 22си жабылып калыптыр. Эки эле проект калыптыр. Тиги информационный тигиндей мындай. Булар ошолорго ишенип аткан. Азыр 12 жылды бул провал болот. Мен ошон үчүн айтканмын. Элдин баары каршы болуп атат. 10 жылдык өтөлү андан көрө. Ушул улуу Англияда эле тиги СССРдин тиги системасына кайтып атат деп. 12 жылдык эмес, 10 жылдык өтөлү кайра депчи. Билимдин сапатын күчөтөлү дегенбиз. Эми көрөбүз, Сингапурду айтып, Малайзияны айтып отурат. Кайсы жерге чейин барар экен булар романтика менен. Ошол донор издейт, ушул грант алыш үчүн да булардын максаты. Билим берүү силерге оюнчук эмес, талкалап бүтүрө турган болдуңар, Надира айым. Мен жооп бербей эле койгула. Булардын ишенгени USAID болчу да. Анан кийинки маселе. Бул жерде дагы оюнтоону степ багытындагы тигил деп немени бериптир. Бул дагы такыр ишеним жок бул жоопко.